Салам достор, сиздер менен бүгүн биз сахарный плюшка даярдайбыз. Мындай жакшынакай сонун болуп пышат. Бизге керектелет сливочный масло, сахар, дрожь, ун, ванилин, бир жумуртка, анан жылуу сут керек болот. Кана эмесе жумшак камыр жууруп алабыз. Баштадык. Биринчи бул тукумду салып алабыз, жумурткабызды. Андан соң сахар салып, сливочное масло, süt, vanilin, дрожь, Мынакей достор, мен жумшак камыр жууруп алдым. Эми муну 1 саат, 1,5 саатка үстүн жаап, мынакей камырым көтөрүлүп чыкты. Мен 1 саат эле койдум. Эми муну бөлүктөргө бөлүп алабыз. Мынакей достор, мен чоң-чоң 8 бөлүккө бөлүп алдым. Кааласаңыздар, сиздер кичинекей кылып жасасаңыздар болот. Сиздерге көргөзөм. Камырыбыз тынып, жайган оңой болуп калды. Буну өтө жука кылып жайыштын кереги жок. Мынтип эле жайып алабыз дагы. Üstüne май сүйкөйбүз. Андан соң сахар себебиз. Сахарный плюшки деп аталат бул. Мына сахарды үстүнө себип алабыз. Эми буну мынтип ороп чыгабыз. Май сүйкөсөңүздөр, камыр жармашып калбайт, жакшы чыгат. Буну мынтип бул жака кайрып, бычак менен бул жагын, баш жагын кесип алабыз. Мындай плюшки болуп чыгат. Койбуз. Бул оңой эле. Кааласаңыздар, мындан дагы чоң кылам десеңиздер, чоңураак жайып алып көрсеңиздер болот. Бул аябай даамдуу болот. Сахарный плюшка. Мынтип кесип алабыз. Бабочкага окшоп чыгат. Мынакей. Ортолору ачылып, мындай жакшынакай болуп чыгат. Эми бул нисте дагы пакетти жаап үстүнө 15 минут тындырып коебуз, ишип сонун болуп чыгат. Мынакей жанакыдан дагы кыйла ишип чыкты. Мен бул жерлерине, мындай жерлерине тукумдун сарысын сүйкөп алам. Жылтырап жакшы чыгат. Эми буну ар кимдин духовкасы ар кандай, ошондуктан 180 градуска кызарып чыккычакты бышырып алабыз. Мынакей достор, менин плюшкилерим бышып чыкты. Сонун болду, жумшак болуп. Мына сахарный плюшкилерибиз бышып чыкты. Алып алдык. Мына жумшак.
Sizler dagы жасап көрүңүздөр. Keyingi video rolikке чейин сак саламатта туруңуздар. Video жаккан болсо, подписацияны басып кетиңиздер.